мен кыргызмын деген сөздө чындап келсе төө көтөргүс салмак бар. Кыргыздын кыргыздыгын унуттурбай, кулагына кумдай куюп эскертип, кыргыз болуунун эмне экенин кубарына жеткиче, көкөйүнө сиңгиче какшап, айтып турууну жарандык бир ыйык милдет катары кабыл алган. Мени мен кылып турган кыргыз экеним жана нукура кыргыз фольклорчусу болгонум деп белгилеп, көз нурун, өмүрүнүн кунун сарттап жазган эмгектери менен сыйы артып, сөз кылууга арзыган каарманыбыз фольклорчу, этнограф, тилчи, текстолог, жазуучу, публицист, котормочу, журналист, филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындагы мамлекеттик сыйлыгынын жана Сократ атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты, Европа ректорлор клубунун мүчөсү, коомдук ишмер Сулайман Кайыпов болмокчу. Биринчи кезекте Сулайман Кайыпов аябай таттуу сүйлөйт. Досубуз чогуу окудук, Москвада чогуу жүрдүк, биякта чогуу окудук, азыркыга чейин карым-катыштабыз. Эң биринчи өзү ушундай даамдуу сүйлөйт, жакшы сүйлөйт, кызыктуу сүйлөйт. Мына бул салым кошу дегендин биринчиси ушул да. Экинчиси кыргыз тилге күйөт, кыргыз тарыхына, кыргыз маданиятына, кыргыз фольклоруна. Ушулардын баары тил да, ушулардын баары тил. Мен дайыма айтам, кыргыз тилин коргоонун кажети жок. Кыргыз тили корголууга муктаж эмес, колдонулууга муктаж деп. Колдонбойт да, колдонбойт. Кыргыз тилин колдонбойт. Тил колдонгон сайын курчуйт, колдонгон сайын күч алат, колдонгон сайын жашайт, колдонгон сайын өмүрү узарат, колдонгон сайын энергиясы артат, колдонгон сайын таасирдүү болот да. Тил боюнча законду жазганда ушул жумушчутуп, алар Сулайман да көп сунуштарды кийирди. Көп ошол закондун жазылышында, закондун тилдеги статьясында өзүнүн көптөгөн сунуштарын кийирди. Анын милдети ошол болгон. Көп сунуштарды кийирген. Студент кезде окуп жүргөн кезде батыш адабиятына абдан кызыкчумун. Кыргыз адабиятын такыр тоготчу маселен бул жөнүндө жазылган бирдеме деп ойлочумун да. Батыш адабиятындагы жанагы поток сознания деген бар эмеспи? Модернисттердин чыгармалары, мисалы үчүн Жан-Поль Сартрдын ырларын орусчасын жаттап алып, ушу ичимен кайталап, ушул ыр, ушул калган ыр эмес деп ойлочумун. Франсуаза Саган дегендин Тропизм деген романы бар. Роман деген ушундай болуш керек. Сюжеттерди жаза берген романбы деп ойлочумун. Анан кийин тагдыр ушундай экен да, алып келди. Мен академияга орношкондо кол жазмалар фондусуна орношуп калдым. Анан ошолдон кол жазмалардан элдик озеки чыгармаларды окуп отуруп, анан кайра мен өзүмө кайттым да. Бул негизинен педагог, жакшы педагог. Өзүнүн сабактарын абдан баягы чыныгы педагог катары, чыныгы окумуштуу катары жеткире билет. Анан жакшы көрүшөт, студенттери жакшы көрөт. Анын ичинде кыздар, адатта кыздар көбүнчө жакшы мугалимди жакшы көрөт, сабагын жакшы көрсө, өзүн кошо жакшы көрөт. Анан ушундайын билем да, анан кийин айтам: ой, көп кыздардын абалына калдың го. Ушу сени сүйүп калып эле, анан кийин сага салыштырып көп жигиттерди теңин албай жүрүшүп, кээде мындай чектелип калышты десем. Ой дейт, педагог болгондон кийин дейт, өзүңүн сабагыңы окуучуларыңа жеткире билсең, өзүң жакшы мугалим болуп, окуучуларыңа сүйүүсүнө татыктуу боло албасаң, анан кантип педагог болосуң? Ошол даражага жеткен киши ганаке педагог болуш керек. Бизде азыр чакан мамлекетибизде бир эле учурда тарых илими жана ошол филология илимдери бир бүтүн болуп каралыш керек. Мисалы үчүн Сулайман Турдуул Кайыповду биз экиге бөлө албайбыз. Ал бир эле учурда этнограф тааныкчы, бир эле учурда фольклор таануучу, тилчи, адабиятчы, эң мыкты филолог болуп саналат да. Акбар Рыскуловду көрбөсөм, акын болот элем. Түгөлбай Казаковду көрбөсөм, обончу болот элем. Кыдыр Назаровду көрбөсөм, комузчу болот элем. Ушул үчөө жолумду тосуп коюп, фольклорист, этнограф болуп калдым деп тамашалап айтам да. Эл күлүп калат. Себеби ыр жазып да көрдүм. Бирок Акбар Рыскуловдукундай болбоду да. Андан кийин күй чыгарып, огон чыгарып деле көрдүм өзүмчө. Бирок болбоду.
казактыкындай болбоду. Анан кийин илимге кетип ошол менен анан өзүмдү таптым да, өзү негизи мен фольклорист этнограф болуп туулган экенмин. Мен тагдырым ошол экенин билдим. Кононов деген окумуштуу бар эле, абдан мындай гениальный киши болчу да, Ленинград. Ошонун бир сөзүн уккамда, батыш тилдеринен да билиш керек деп. Şu kээде мыкты кишилер, таланттуу кишилер бир сөзү менен адам тагдырын өзгөртүп коет да. Мына ошол киши мисалы бир эле сөзү менен менин тагдырымды өзгөртүп койгон. Сурап анан кийин жакшы киши экен, аябай мындай периштедей болгон киши экен. Бул тилди билесиңби, муну билесиңби деди. Муну билем дедим. Батыш жагынан бирдеме билесиңби деди. Батыш жагы дегени түркчө, гагаузча, азербайжанча, түркмөнчө да. Жок, аларды билбейм десем, билип коюш керек деди. Болду, жетти ошол мага. Вот ошондон түркчө үйрөндүм. Түркчө үйрөндүм үчүн Түркияга барып иштедим. Түркияга барып иштеген үчүн бул иштерди жасап атам да. Демек, бир сөз менен мен тагдырым жолун башка жака буруп койгон да. Талантты жасап алуу мүмкүн эмес. Анткени ал табияттан, тагдырдан, тагыраак айтканда Кудайдан. Сулайман агайдын комуз ойноп, обон жазганын, жыгач устачылыгын, куйкум какшык сөздөрдү таап айтып, сөзгө өзгөчө маани берген тамаша көйлүгүн өзүнчө кеп кылууга арзыйт. Бирок камера алдындагы токтоолугу бул жолу анын ачык күлө албай, денесин катуу солкулдатып, ичи былкылдап кайнап, тышка чыгууга жол таба албай жаткан жанар тоого окшоп турду. Кокус жарылса, күлкүсү бүт дүйнөнү каптап кетчүдөй сезилди. Тамашалайм. Аябай катуу тамашалайм. Балдарым үй бүлөм чыдайт. Тамашаларыма кээде чыдабай кетишет. Кээде чыдайт. Көбүнчө чыдайт. Анан мисалы үчүн үйдө азыр колумда 2 кызым бар. Алар көнүп калган. Алар мен унчукпасам өздөрү баштайт. Көрүнгөн тамашалуу нерселерди айтып берем. Башыман өткөнүмдү айтып берем. Кимдерге ашык болдуңуз эле дейт. Аны деле айтып бере берем тамаша кылып. Жок, аны жалпы элге айтууга болбойт. Бүгүн абдан олуттуу кырдаал түзүлүп турат. Ишке ушунча берилгенден моундай үй бүлөгө деле көп көңүл бөлө албай калган учурлар болот да. Анан ошонусунан ой балдарың сени көрбөй деле калды, тиги балдарга көңүл бөлбөйсүңбү дегендей сөз болсо айтат экен да. Сен менин сүрөтүм турабы? Аны коюп кой, көрсөт балдарга. Мына бул атаңар деп көрсөтүп туруп, ошол аркылуу тарбияла деп ушинтип айтат экен. Дагы жашырбай эле айтып коюш керек, мен элге караганда көбүрөөк жейм, себеби салмагым да ошондон болсо керек. Анан мен чабан баласымын да, өзүм да чабанмын. Чабан деген бир жолу жейт дагы 2 күн керек болсо жебей коет. 3 күн керек болсо жебей суу ичип алып жүрө берет. Балким мен 100 килонун тегерегинде болот элем, азыр 120 килодан ашык салмагым бар. Домдо жашаган чабандардын салмагы ошондой болот экен да. Биринчи ошо таң калып, мен кызык сүйлөп койгон окшойм деп таң калганым биринчи жолу өмүрүмдө. Ошол эсимде да. Анан таятам менен тайнам жайлоодо. Анан ошолорго барып, анан кийин мен чөп чапкандарга сүт, айран, көбүнчө айран менен кымыз алып келем. Бир барышымда койчу деген бир манасчы киши бар эле, абдан чоң киши болчу, кой чабат эче эле, уста эле, манасчы эле. Эми табылбас киши экен, биз анын убагында билбептирбиз. Ушунчалык азыр элестетем мен ошол кишини да. Анан ошону жазып калбаган, ошонун өнөрүн алып калбаган, абдан өкүнөм аябай. Анын Болдеже деген байбичелеринин бирөөнүн аты Болдеже болчу, Болдеже деп койчубуз. Анан таятам отурган. А Болдеженин күйөөсү экенин билбейм да мен, тиги кой чабанынчы. Анан таятам тайнем куюп атса эле, таятам айтып калды, ай болду, толду, толуп чыкты, болду деди. Десен анан мен айтып мына болду дей бербе, болмок кайда, толду дей бербе, толмок кайда, толорок болсо мага пайда, болду дей бербе. Болдежени издесең үйү сайда деп. Сайда үйү бар болчу. Тиги кой чаба Болдеженин күйөөсү экен. Ошол жерден эле экөө каткырып эле күйүп, уду айырган жаман бала тиги деп калды.
Анан таятам кашык сөздү абдан кыйын сүйлөгөн киши эле, чечен болчу. Анан айтчу, ушундай сөздү сүйлөбөй жүр, менин өтүнүчүм ушул. Көчөрү кашыкты не билеси деп айтат, жөн айтпа. Бирөө өзү аябай күлчү. Экөөбүз отуруп алып, бир аз какшыкташчу элек. Анан мен жонума чаап, болду, айтпай жүргүм. Мен менен кетсин бул, мен менен кетсин деп. Ошентчү. Анан мен какшыктага деле калдым, какшыктайм, кээде ичим чыккан, бирок таятамдай чоң, аны өнөр деңгээлине жеткирген чоң какшыкчы боло алган жокмун да. Сөзгө чебер адамдар ар кандай ойду кызыктуу жана жеткиликтүү айтып бере алат. Ал эми жөнөкөй ойлорду да айтып бере албай татаалдаштырып, өзүн да башканы да кыйнагандар бар. Биз тааныгандан сылык сыпа, кечиримдүү, наркты бузбай сактай билген Сулайман Турду уулу сөзгө эле эмес, өнөргө да бай. Айтымында анын акындык, төкмөлүк комузчулук чеберчилиги негизги жолун табууга шарт түзгөн. Тагыраак айтканда, жөлөп таяп, жардам берип, негизги жолун байытып турат. Жыгач уста бар го. Мен ошону мына өнөр катары өзүмдүн негизги адистигим менен кошо алып кетсем болот эле. Себеби мен ага абдан кызыгам. Мисалы үчүн комуз чабуу, мына ушул жаткан комузду өзүм аспирант кезде 1983 жылы март айында жасагам. Кашык, табак, ээр, камчы, ушул сыяктууларды жасамакмын. Аны мен өнөр деңгээлине балким жеткирет элем да. А бирок шарт болгон жок. Убакыт болгон жок, шарт болгон жок. Ошону менен өмүр ушул кезге чейин келип жетти да. Мени баккан атам менен бир тууган абам багып алганда, ошол абдан чоң комузчу болчу. Ошонун үйүндө жүрүп, анан ооп жүрүп эле үйрөнүп алгам. Комуз чапчу, чапканды үйрөнгөм ошондон, комуз чапканды. Сулайман агайдын бир өзгөчөлүгү ал куйма кулак. Эмне укса ошону эскерип, дайым эс тутуп калган, жадында сактап калган феноменалдуу эс тутуму бар. Өтө зарыл, мындай этнограф катары дагы, фольклор таанычы катары да өтө зарыл сапаттарга ээ киши да. Аябай чарчаганда же бир нерсеге нааразы болгондо анан алып ой келди, кайрыктарды черте берем да, себеби бул медитация сыяктуу. Комуздун күүсү, ошол кайрыктарды черте бересиң, балким кайсыл күү экенин деле билбейсиң. Угуп аткан бирөө ойлошу мүмкүн, баланча күүнү чертип атат деп, мага маанилүү эмес. Эң маанилүүсү ушу мен колду шилтегенде ошол иштеги бугум чыгып кетиш керек. Анан бир аздан кийин такыр башка дүйнөгө келгендей болуп жеңилдеп калам. Ар бирине ылайыктуу комуз керек да. Мына мисалы үчүн мен 1986 жылы жайында Баткен менен Лейлекти бүт кыдыргам. Ар бир үйгө кирип чыккам да. Бул фольклордук экспедиция болчу. Бирок фольклордук экспедиция дегенде маданиятын, турмушун бардыгын караш керек да. Ансыз ал экспедиция максатына жетпейт. Ошондо карап отуруп анан кийин абдан кайгыргам да. Себеби бул Баткен менен Лейлекте проблема деген абдан толтур экен да. Ана азыркы Баткен Лейлектеги чыгып аткан маселелер, ошо маселелердин уландысы. Ал жөн эмес. Чарба жүргүзүү туура эмес экен. Адамдарга жасаган мамиле туура эмес экен. Мамлекет ал жерге башка капталы менен конуптур. Мыйзам ал жерде башкача иштейт экен. А эл болсо мыкты экен. Элдин маданияты абдан терең экен. Музыкалык маданияты шундук экен. Фольклору башка экен. Ашыгылык ырлары бар экен, кошоктору. Булардын бардыгы адамдын ички дүйнөсүн чагылдырган. Физикалык күчүн, коркпостугун эмес, адамдын ички сезимдерин чагылдырган чыгармаларга абдан бай экен булар. Анан музыкасы бүт эле арман экен да. Анан ошону 2-3 кайрыгын
бириктирип келгенден кийин баягы эсимден такыр кетпейт. Деп Баткен менен Лейлектин 3 арман кайрыгынан кошуп ушундай кылып чертип койгом да. Ар ким өз өмүрүнүн устасы. Ал өмүрүн кандай жасайт? Бул анын жашоо чеберчилигине жараша. Башкаларды суктандырган кооз, сулуу өмүрлөр да ошондон эмеспи? Сулайман Турдуевич кыргыз фольклорчусу катары жалпы журтка таанымал. Тактап айтканда, элдик оозеки чыгармаларды жыйнап, алардын жаралышын, өнүгүшүн, азыркы абалын, элдик өнөрдүн, билимдин башка түрлөрү менен болгон байланыштарын, өткөн доорду бүгүнкү күн жана келечек менен жалгаштырып турган касиеттерин изилдеп, ар бир жаран аңдап биле тургандай жатык тил менен жазып чыгуу милдетин орундатуу үстүндө. Эми өзү иштин бүтпөгөнү жакшы. Себеби кыргызда ишиң бүтүптүр деген сөз бул жолдун аягына келиптирсиң деген сөз да. Менин Кудай буйруса ишим бүт элек. Мен бир топ жыл ушул университеттерге жетекчи болом деп, факультет кура коем деп, дайым не кыла коем деп жүрүп bir 10 жылдай убактымды бекер кетирип алдым да. İштей турган, аябай иштей турган убакта ошолордун документтерин жазып, уюштуруу иштери менен жүрүп, ушундай болду да. Албетте өзүмдүн адистигимди таштап салган жокмун. Кечинде отуруп алып туруп, баягы эле өзүмдүн ишимди жасачумун. Университеттин ишин кое салып. Ошондо деле баары бир жетишпейт экенсиң, себеби мен жасап аткан иштерим майда иш. Орус, кыргыз, түрк тилдеринде жарыялаган эмгектеринде ал ошол кыргыздын чакан жана ири эпосторунан тартып жөнөкөй башкалар байкабаган этнографиялык деталдарга чейин ушундай комплекстүүлүк деген. Ал тилчи болбогондуктан анан мындай тил боюнча эмгек жазган жок, бирок кыргыздардын, өзгөчө вандык кыргыздардын бүт ушу фольклоруна тиешелүү материалдарын бар жыйнап келип 10 томдук деп өзү айтчу эле, анан ошонун бир томун чыгарды. Ошол жактагы элдин тил байлыгын жыйнап келип жасады. Мен мисалы үчүн ушинтип орой сүйлөп, анан китеп жазып салым кошом. Кээси материалды жыйнап келип салым кошот. Кээси жакшы сүйлөп салым кошот. Мына ошондуктан Кайыповдун кыргыз тилине, кыргыз маданиятына, кыргыз фольклоруна салымы чоң. Менин түшүнүгүмдө ал жигит кыргыздын бүгүнкү күндөгү фольклористтер бир топко, бирок мындай фольклордун табиятын жакшы түшүнгөн жалгыз фольклорист. Менин мына элдик оозеки чыгармачылык боюнча жыйнагандарым ошол келечекте чыныгы фольклористикалык илимдин булагы болуп калсын деп атайын жыйнап, ошого жараша изилдөө бөлүгүн жазып келе жатам. Али ишим бүт элек, балким жарымына да жеткен эмесмин. Буйруса ошону бүтүрүп коюу менин өмүрүмдүн бирден бир балким жалгыздыр максаты болуп калды да. Менден ошо 5 балам калса, анан ошол Памир кыргыздары, кыргыз фольклору боюнча жазган эмгектерим, жыйнаган тексттерим калат да. Тилге ушул тарабынан ал салым кошуп атат. Анан эми ал тилчи болбогондон тил боюнча китеп жазган жок. Бирок тилдик материалдарды жыйнап келип, анан ал өзүндө табиятында тилчилик мындай жөндөн бар да. Сөздү чукулап, бул сөз момундан чыккан болуш керек деп ар жагын мындай чукуганды жакшы көрөт. Ал жагында мүмкүнчүлүгү жогору да ал жигит. Кыргызды сүйгөн киши да, кыргызды сүйүп, эми биз өзүбүздөгү кыргыздардын фольклорун изилдеп, ошолорду чогултуп, ошолорду жарыялап бүтпөй атабыз. А бул болсо четте жүргөн кыргыздарды биздин колубуз жете беле, жетпей беле ушул заманда Түркиядагы Памир кыргыздарын, Памирдеги, анан тиги Кытайга барып ушуларды изилдеп үйрөнгөнүн бул чоң иш деп эсептейм, ошону сүйгөн киши деп. Илим дегенде жанын сабап иштеген,
Бұл Сулайман ағайың. Сулайман ағайың сол этнография деген илимде Памир қырғыздары, Ван қырғыздары, теге Қытай тараптағы қырғыздардың сол этнографиялық өзгөчөлүктөрүн изилдеп далай китептер чыгарды. Памир кыргыздарынын кошоктору деген китептер чыкты, китеби чыкты. Бул кошоктор биздин элибиздин кандай турмуштарды башынан өткөргөнүн, аны кандай көтөрө билгенин жана ал жалаң эле кошок, жалаң эле жеке адамдын кайгысы эмес, ошол жашап аткан социалдык турмушту көрсөтө билген. Ошону менен башка элдер менен мамилени, жаратылышка болгон мамилени, адамдын өзүнө болгон мамилесин бүтүндөй көрсөткөн ушундай бир өзүнчө бай мурас. Мына ушуларды чогултуп бергенин дагы баалашыбыз керек. Ошол көп маалыматтарды, мисалы үчүн Сулайман Кайыповдун жазганы боюнча гана билебиз. Себеби кээ бир кишилер көздөрү өттү. Алардын билгендерин эми урпактары дагы ошо деңгээлде айтып бере албайт. Бирок илимге алар Сулайман Кайыповдун эмгеги аркылуу илим чөйрөсүнө киргизилип калды да. 97-жылы фольклорист катары жамбага албай калгандыгым үчүн сыртка кеттим да. Эки себеби бар. Биринчиден жамбага албай калдым, бала чакама нан таап беришим керек да биринчи. Экинчи өзүмдүн кесибим боюнча иштөөгө мүмкүнчүлүгүм болбой калды. Эки нерседен ажырадым да, жамбагы, анан кийин кесибим уланта албайм. Түркияга барсам, кесибимди да уланта алам, жанымда да багам да. Ошон үчүн мен 97-жылы 5-майда чыгып кеткем. Барып 9-майда Вандагы 100-жыл деген университетке барып орношком. 1 жыл доцент болуп иштедим, 1 жылдан кийин алар немеге карап туруп профессор берди. Анан ошол 10 жыл профессор болуп иштедим. Бұл Сулайман баяғы тарпы шыққан, далайлары айтып, чанжыр-манжыр болған темаға көңіл бұрбайды. Бұл өзі қырғыз илиминде жоқ. А мүмкін дүйнө илиминде дағы, мисалы текстология деген, компьютердік текстологияны дүйнө илими үшін дағы жаңы нәрсе. Мына ушуну баштаған Сулайман ағайы. Анан Түркияда иштеп атсам эле Кытайдан чакыруу келди. Манас изилдөө борбору ачылды. Кытайда, Үрүмчүдө. Ошол жерге келип иштеп, ушул изилдөө борборунун институт кылып, аны андан ары дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу үчүн кызмат кыла аласыңбы деп. Анан мен эч ойлонбой туруп айттым, болот. Себеби мен оюма башка нерсе келди. Кытай деген чоң өлкө, Манас деген чоң эпос. Кытайлар муну ЮНЕСКОга алып барып каттатты. Эми каттаткандан кийин алар бир иш жасаш керек. Илимий иш жасаш керек, практикалык иш жасаш керек. Ошого баштаган экен, мүмкүнчүлүк чоң экен, мен барайын. Барайын дагы Манасты дүйнөлүк деңгээлде изилдей турган методологияны иштеп чыгып, ошону коёюн. Деп анан кийин көп пландар менен мындай конкорданс, Манастын конкордансын түзүү, Манастын гипертекстин жарыялоо, бул азыр Кыргызстанда бул терминдер иштелбейт, жок, мындай түшүнүктөр жок да. Ошолордун баардыгын план түзүп алып анан бардым да. Ал жердеги Кызыл Суулук, Актоолук, Хотандык жана башка текести кыргыздарды учуратты. Тиги Фуюй кыргыздарынан келген өкүлдөр менен жолугушту. Ал жерде дагы этнографиялык изилдөөлөрүн улантып келди. Ушундай батышты да, чыгышты да бириктирген окумушту өзү биз үчүн азыр мындай сейрек учураган илимпоз катары маанилүү. Чыга элек эмгектеримде мыналардын баары кол жазмалар. Ушулардын баары кол жазмалар, чыга электер. Мына мисалы үчүн мынаны мен 97-жылы бул жерде 600 бет 97-жылы жазып бүтүргөм да. Анда компьютер жок, кол менен жазчу эмес белек. Өтө кыскартып майда жазгам. 3 бетинен
9 бет компьютердегі текст шығып атат, жазсам да. Мұны өзі 5 томдық деп пландаған болчумун, қырғыз фольклору деген. Эми ушуну компьютерге кайра жазып чыгыш үчүн чоло жок да. Мына 97-жылдан бери жатат. Мына табышмактар, мына бул жерде Памир кыргыздарынын табышмактарын жыйнаган. Мен 700дөй табышмак жыйнап турмун, 700дөн көбүрөөк. Анан ошолорду мисал үчүн текстин, анан изилдөө монографиясын, анан конкордансын жарыйлап коеюн деп атам да. А конкорданс кыргызда, кыргыз филологиясында конкорданс деген түшүнүк али кел элек да. Мана кече эле бизде окумуштуулар кеңеши болду. Ошондо бир Кыргызстанда окумуштуулардын көпчүлүгү али түшүнө элек, же уга элек темада баяндама жасады. Манас эпопеясынын гипертексти. Манастын гипертексти боюнча мүмкүн академияда буюрса бир бөлүм ачабыз. Мисалы мен сыймыктанам, ушул Сулайманга окшогон дагы бир топтору бар. Ушулар менен мен мурда байланышмын. Азыр дагы бир багытта иштеп атабыз. Менин ишим абдан кесибим кызык да. Мен кайра төрөлүп эмне кылат элең десе дагы эле ушинтип айтпакмын. Мен ошол эле кишинин аты бала чакасы болом, андан бою бирөө болом. Ушул эле кесипти тандап алам, ушул жолу менен эле келем демек. Бул киши өзү докторлугун салттар боюнча, этнография боюнча жактаган киши. Ошо жана өзүң айтып аткандай тамак аш, салт тиги булар жөнүндө. Бул аны менен эле чектелип калбай, эми философия боюнча эмгектерди жазайын, философия боюнча докторлук иш коргоюн деп жүрөт. Мунун өзү ал бир атак үчүн, даңк үчүн жазып аткан жок. Ошол өзүнүн оюн ишинен бир жыйынтык чыгарып коюу үчүн ушундай иштерди жасап атат. Азыр дагы күчүндө абдан көп чыгармачыл долбоорлору бар. Биз акайыбыздан мындан аркы дагы албан ийгиликтерди күтөбүз. Анын чыгармачыл даремети эми өзүнүн окуучуларына, шакирттерине көбүрөөк жугуусун каалайбыз. Менимче Сулайман Кайыпов өзүнүн илимдеги азыркыга чейин чапкан жолу менен бардыгыбызга өрнөк болуп келе жатат. Ал 2007 жылдын февраль айынан 2011 жылдын сентябрына чейин Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору болуп иштеген. 2011 жылдын сентябрынан 2014 жылдын сентябрына чейин Султан Мамбет Калиев атындагы Чүй университетинин ректору болуп эмгектенген. 2014-2015 окуу жылдары Түркия Республикасынын Адахан университетинде чет элдик профессор кызматын аткарган. 2015 жылдын сентябрынан тартып Кытай эл республикасынын Үрүмчү шаарындагы Шинжаң педагогикалык университетинин Манас изилдөө борборунда чет элдик профессор болуп иштеген. Жүрө чаалыкса да чарчап тыныгууну билбей, күн-түн дебей олтуруп, жүрөк отун, көз курчун зарп кылып, үмүт тилек менен окуганга оңой, түшүнүүгө жеңил, мазмуну жугумдуу, идеясы таасирдүү, зор эмгектерди жасады. Аны эми чайнап жутушубуз гана керек. Ушуларды көрбөй эле бир жака кетип калсамбы деген да ойлор келет да. Бирок анте албайсың. Ошол ой келет, келгенден кийин элестетесиң да, ошо жок, өзүмдүн жеримде эле өлсөм да деп деген ой. Мына жаш өткөн сайын ушул ой жеңеткен, баарын жеңеткен да. Азыр деле менин көп жака чакыруум бар. Кетип басып кетсем боло берет. Бирок эч басып кетким келбей, карап тургум келет. Эмне болуп атат? Ушу жерде кыйналса кыйналып эле жүрө бергим келет. Мына азыр кыйналып эле жүрөбүз да. Азыр эмне алган айлыгың деле жок сыяктуу да. Башка шарттар жок сыяктуу. Анын үстүнө мамлекетибиз калыптанып бүт элек. Адамдардын эмгегине жараша өзүнүн баасын берүү традициясы, берүү маданиятына жете элекпиз. Сен иштеп жүрө бересиң өмүр бою. Жөн эле жайдагы жүрө бересиң. Сенден бирөөлөр жолун тапкандагы ордендердин баардыгын, наамдардын баардыгын көкүрөгүнө илип алган. Аларга ошол сыяктуу мамиле кылат. Наразы болосуң, чет элде андай жок, чет элде ушу ишиңе карап эле
мамиле кылат да. Сулайман Кайыпов кыргыз фольклорунун тектеш элдердин оозеки чыгармачылыгы менен байланышта изилдеп, бул ишти өмүрлүк кесип гана эмес, тагдыр кылып тандап алган. Көркөм сүрөткердин жылдызы асманда 2 рет жанат деп айтылат. Бири төрөлгөндө, экинчиси анын таланты өз баасын толук алган кезде. Каарманыбыздын дагы жасаган эмгектери кези келсе өз баасын алып, алдыда жасалчу иштерине күч-кубат болор деген ишеним артабыз. Анын жалгыз, бирок күчтүү дарысы мезгил, андан айыкпаган илдет жок.